Kutmandu günümüzдөр менен урматтуу кыргызстандыктар. Кадырлуу калайык калкым. Бир кала тоосунан алыста чет өлкөлөрдө жашап жаткан бир боор агайындарым. Элимдин бүгүнкү салтанатына катышып, кубанычынан болуп жаткан коноктор. Карап турыңузчу. Бул тарыхый датаны кыргыз мамлекетинин көз каранды эместигинин 30 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Мындан 30 жыл илгери эле тарых барактарында аты алга каталган Байыркы Бенин мамлекетинин өткөн жылдын этегинде тагдырдын буйругу менен жазмыштын туттуу тартуусу катары кайтадан колубузга тийди. 30 жылдын ичинде элбир нечен жолу эгемендүүлүгүн жоготуп, нечен жолу кайра калыбына келген, нечен жолу эл катары үн жимсиз жоголуп кете жаздап, нечен жолу кайра тирилген. Тарыхта катаал тагдырга туш болуп, жок болуп кеткен улуттар, мамлекеттер көп болгон. Ошондой элдердин катарын толуктап калбаганыбыз үчүн жаратканга 1000 мертебе күнөөчүлүк. 1991 жылы коммунисттик жана советтик парламент Кыргыз СССРинин жогорку кеңешин элибиздин келечек муундардын алдында өлчөөсү жок деп өтөй кеткендигин, тарыхый улуу кадам жасагандыгын моюнга алууга жана айтууга кайта жүрүүгө милдеттүүбүз. Легендарлуу парламент деген атактуу ал парламент Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алып, республикабыздын эгемендүүлүгүн жана суверендүүлүгүн жарыялаган. Ага уда Кыргыз мамлекетинин негизги атрибуттары суу, жер, гимн кабыл алынган. Тарыхтын жаңы барагы ошентип ачылган. Бүгүнкү улуу тарыхый датаны байтак талабыбыздын толтурду касиеттүү Ала Тоо аянтында белгилеп жатып, эгемендүүлүктүн алдына келишине чейинки узак жана татаал жолду чапкан улуу ата-бабаларыбыздын эрдиги менен эмгегин да эскербей кетүү мүмкүн эмес. Элибиздин байыртадан калыптанган, жалпылаштырып айтып, идеологиялык доктринага айланган түшүнүгүндө Айкөн Манас атабыз чатырганды жыйып, үзүлгөндү улап отуруп, түгөнгөн сайын бүтөгөн кыргыз элинин башын коруп жүргүзгөн экен. Кыргыз атанын жер бетинен өчүрбөй, улуу осуятты улагандардын тап башында мизелти боордордо барып жаткан жана анын талаалаштары берилегенде Мухаммед Көкөз жана анын мүдөөлөштөрү тургандыгын сыймыктабуу менен эскерип, рухтарына таазим этебиз. Курманбек, ер табылды, ер Солтоной сындуу бабаларыбыздын муunu, эл журттун эркиндиги үчүн башын сайып, Ала Тоону душмандарга бастырбай, эл четинде, жол этинде болуп келишкенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Көзөмдү сыймыкка толтуруп, жүрөктү толтурткан ушул мүнөттөрдө колдон намыс кеткенче, канжыгадан баш кетсин деген принцип менен жашап өтүшкөн ер жүрөк жана акылман бабаларыбызды эстеп, анын ичинде Ормонхан, Атаке Баатыр, Есенбул Баатыр, Жайыл Баатыр, Атартай, Тайлак Баатырлар, Алымбек Сакка, Байтик Баатыр сындуу бабаларыбыздын атап өтүүнү эп көрүп турабыз. Бүгүнкү эгемендүүлүк кайсы бир даражада 20-жылдыгында мамлекеттүүлүктү жүктөгөн Абдыкерим Сыздыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Юсуп Абдрахманов сыяктуу аталарыбыздын көсөм саясатынын дагы түзүү. Улут катары Королуу жолубузда Ислам Разаковдун, Курдасул Усмалиевдин жана башкалардын кошкон салымы да зор. Кадырлуу калкым, бүгүнкү улуу тарыхый датаны желиктөө учурунда өткөнгө кылчаңа көз чаптырганыбызда, бололу суверендүүлүктү тандап алган Кыргызстан эгемендик мезгил ичинде эмнеге жетишти деген суроонун өзүнөн өзү берилери көчөт. Тап айтайын. Көз каранды эместиктин жарыялагандан тартып, Кыргызстан эл аралык толук кандуу катышуучусу жана субъекти болуп калды.
Respublikalık bölümünün demokrasiyalık ideyalarını kandal aldı. Elbette 30 yıl içinde ölümünün ulusluq tabiatta köp gelgen, optimaldуу modelini izlöөнүн kүйүшүбүн тартып, биз ар кандай улууларга кабылдык. Бул токтуу жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өңүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизди. Натыйжада эки президенттин өлкөдөн качып, бирөөсү камакта жатканы, бир нече премьер-министрлердин коррупцияга байланыштуу айып салышы оор кайгылуу тажрыйба болду. Мындай оор шарттарда Кыргызстан дивизия коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди жеңе алды. Туруктуулукту, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Ошондой эле жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо үчүн, укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эл деген имиджди беделди сактап калды. Биз бул мүдөлөрдөн кайрайбыз. Кыргызстан быйыл жаңы редакциядагы конституциянын кабыл алуу менен элдин коргоосунун негизинде президенттик башкаруу форматына кайтып келди. Президенттик башкаруу, парламенттик башкарууга каршы коюп жүргөн күчтөр бар. Баса белгилеп айта кетейин, жаңы конституция, улуттук мамлекетти чыңдоо, коомдогу башаламандыкка чек коюу сыяктуу милдеттерди жүзөгө ашырууга көбөлгө болот. Ошол эле убагында демократиялык багыт уланууга шарт. Башкача айтканда, демократиялык багыттарды көздөрдө айгайбыз. Урматтуу мекендештер, баарыбыздын мүдөөбүз, көптөгөн тилегибиз, Кыргызстанды өнүккөн, көп улуттуу калкы ынтымакта жашаган, ар бир жараны өзү бактылуу жана коргоолуу сезген өлкөгө айландыруу. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгындагы мамлекеттик саясий жаңыланган өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ичара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн чоңурлатууга, жарандардын жашоо шартынын сапасын жакшыртууга, укуктарынын коргонуусун камсыздоого багытталат. Андыктан өлкөнүн келечегин аныктай турган перспективдүү жана эркин бизнес чөйрөнүн калыптандырууга багытталган долбоорлор жана программалар ишке ашырылат. Биз азыркы реалдуулук менен эсептешүүгө мажбурбуз. 2020-жылы пандемияны байланыштырып 8,6%-га азыркы пандемия уланды. 350 milyon dolar karız olsa, bu yıl bir dakika karız almayı jagdayыбыз тууралуу жолун тапты. Финансылык ресурстарды туура колдонуу, кечиктирилген жана чукул иш-чараларды жүзөгө ашыруу, болочок мундун жакшы келечегине эртең камтылуу максатында стабилизациялык фонд түзүп жатабыз. Ал фонддо эң аз дегенде 17 миллиард сом каражатты топтоо жакынкы максатыбыз. Пандемияны кесепеттерин жеңилдетүү үчүн жакын жана орто бизнестерге финансылык көмөк көрсөтүүнүн пландарын иштетип жардам бере баштадык. Чакан жана орто ишканаларга үстөгү жок финансылык көмөк көрсөтүү үчүн 6 миллиард сом бөлүштүрүлөт. Андан сырткары чакан жана орто бизнестерге коммерциялык банктардын кредит беришине шарт түзүү үчүн 24 миллион долларлык гарантиялык фонд түзүлөт. Мындан тышкары көмүккө экономикадан чыгуу максатында кичи жана орто бизнеске мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу түзүүнүн тарифтери төмөндөйт. Бул эмнени билдирет? Masalan, 15 jumuşçu olduğunuzdan işkemlerinin kamsızlandırуу түрүнүн 17%'dan 4%'dan төмөндөтүлөт.
Hazırkı turda teşebbüs jarlıklar jana Ministrler Kabinetinin seçimleri dayandalıp turadi. Halk jatında çoğ özgürlükler işe aşırıladi. Kırgızstan ağır işte, salınını төлep koysun, bey kapar, tınç yaşamama hiç kim iyilik işmegen ülkege aylanmama iş. Bölükten ülkelerde ezelden beri ушундай принцип бар келет. Биздин алардан эмнебиз керек? Ошол себептен жаңы жылдан тартып халыктын азыркы төлөөлөрүн түрлөрүн төлөө менен катар халыкты бир эле жолу, бир эле түрүн төлөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Мурдагы жылдары халык жана базы тармагындагы жак көрүнүштөрдү жоюп, Тоокент тармагын улуттук кызыкчылыктарга жараша иштетүү аркылуу быйылкы жылдын 7 айында эле 12 миллиард сом кошумча резерв табууга жетишти. Натыйжада бюджетибизден коронавируска каршы дары-дармек жана вакцина сатып алуу менен бирге пенсияларды жана пособияларды жогорулатуунун камын көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештер, өлкө башчысынын жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо тартибин өзүнүн жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сезилет. Айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж үй-бүлөлөрүнүн акыбалы кабылгандыгын айтышат. Азык-түлүк баалары пандемиянын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча көкөлөгөн азыркы заманда мен социалдык жактан коргоого муктаждардын көргөн күнүн, көйгөйүн күн-түн дебей эсимден чыгарбай, көңүлүмдө түйүп келем. Аларды багып алуу менин милдетим. Кыргыз эч качан жетим-жесирин коркутчумады. Орточо эсеп менен 200 миңдей үй-бүлө жакынчылыкта күн кечирүүдө. Мен аларды жоопкермин. Ошондуктан эң алды менен улуулардын жашоо шартын жеңилдетүүнүн жолдорун таптым. Маселен, 2009 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бөлөк пулдун көлөмү 4000 сомдон көтөрүлгөн экен. Октябрдан баштап 6000 сомго, жаңы жылдан баштап 8000 сомго көтөрүлдү. Ал эми алменен экөөнөн тең айрылган балдардын социалдык бирөктүгүнүн өлчөмү 2022 жылдын 1-январынан тартып 3 эсеге жогорулат. Кыскартып айтканда, социалдык колдоого муктаж жарандарыбыздын айрым категорияларына социалдык колдоо көрсөтүлүп, социалдык төлөк пулдарынын өлчөмү 2023 жылдын 1-октябрынан баштап 50%, 2022 жылдын 1-январынан баштап 100%га жогорулайт. Ошондой эле ушул жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланды. Ардактуу кыргызстандыктар, экономикалык кычам өнүгүүнү камсыздоо үчүн биз алдыбызда башка дагы бир катар амбициялуу пландарды койгонбуз. Кыргызстан энергетикалык потенциалын колдонуу үчүн ири жана кичи кестерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруунун үстүндө активдүү иштеп жатат. Кыргызстан географиялык жактан жол тургуюунда деген ырастоо жаңылык. Андыктан биздин патриот адистерибиз өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатуу жагында жан үрөп иштеп жатышат. Өлкөбүздүн шартын эске алып, Манас, Тамчы, Ош, Баткен эл аралык аэропортторунун потенциалдарын арттыруу максатында мультимодалдык жүк ташуучу авиахаттарды түзүү, индустриалдык соода-логистикалык комплекстерди куруу негизги пландарыбыздын тизмесинде. Ири объектилерди мамлекеттик жеке өндүрүштүк инструменттер аркылуу колдонууга берүү, тез арада инвестициялык жоболорду түзүү жана ишке киргизүү экономикалык жактан оңолуунун өбөлгүсү болот деген ишенимдемин. Азыркы турда тиешелүү жарлыктар жана Министрлер Кабинетинин чечимдери даярдалууда. Региондордогу кырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу тез арада чек ара аймактарыбызды бекемдеп, көзөмөлдөө ишин активдештирүүнүн заңдуу күн тартибинде турат. Кыргыз баласы абалтадан жооп берилет. Ата-бабадан калган өнөрдү унутпай, аны алектеп өстүрүү керек. Андыктан кыргыз армиясынын курал-жарагын жана аскердик техникасын тез арада толуктап, аскердик күчтөрүбүздүн көзөмөлдөрүн жогорулатуу учурдун негизги максаты. Биз коңшулар менен стратегиялык өнөктөштүрүбүз. Союздаштарыбыз жана дос мамиледеги өлкөлөр менен кызматташыпты мындан ары да аптыраптап өнүктүрүүгө чыксарбыз. Өлкөнү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири бизнес жана инвестициялар үчүн жакындык чөйрөнү түзүү экендигин баса белгилегим келет.
bu bağıtta kardinallı ekonomikalı reformaları, anın içinde fiskallık, transportluk jana logistikалық, ошондой эле тышкы соода саясаттын өнүктүрүү боюнча реформаларды ишке ашыруу башталды. Ошол эле учурда санариптик мейкиндикти түзүү өнүгүүнүн маанилүү компоненти болуп эсептелет. Санариптик мейкиндик өз кезегинде туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биз мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашырууга киришtik. Капиталдык коргоо деңгээли, билим берүү жана квалификациялуу кесипкөй кадрдарды даярдоо, сапатын көтөрүү милдети менен алгысыз жатабыз. Урматтуу мекендештерим, сабырдуу калдым. Мен силерге ишенимдүү түрдө бата белгилеп айта кетейин. Кыргызстаныбыздын ар бир жаранын сапаттуу билим алууга, татыктуу жашоого алдыдагы 5 жылдыкта сөзсүз жеткилебиз. Бүгүнкү улуу тарыхый күнгө менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Жергебизде ар дайым сана сунааны жаңырып турсун. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Ура! Ар бир аскер кызматчы өз элинин бар булар скорпион деген ысым менен белгилүү. Күү аскерлердин соот техникалары, абадан коңсорудан коргоо күчтөрүнүн куралдары, аскер автоунаалары, атайын багытталган аскерлердин курал-жарактары менен таанышасыздар. Asker техникалардын жана куралдардын жүрүшүн легендарлуу Панфилов дивизиясынын көчүрмөн байрагы астында УАЗ автоунаалардын тобу баштап өтүүдө. Куралдуу күчтөрдүн курмактагы аскерлеринин сооттолгон жана автомобилдик техникасынын колоннасына легендарлуу Иван Васильевич Панфилов атындагы дивизиянын гвардиянын полковниги Мурат Оторов командачылык кылууда. Көчүрмөн техниканын колоннасын Т-72 танкалары улантууда. Аны менен биздин куралдуу күчтөрүбүздүн танкалык мотоаткычтар бөлүктөрү жана бөлүкчүлөрү жабдыккан. Мотоаткычтар колоннасын БП-2 жөө аскерлердин көчүрмөн унаасы аяктап жатат. Гвардиянын майору Данияр Ботоканов командачылык кылууда. Операция күчтөрдүн колоннасын Кытай Эл Республикасынан алынган коштоп бара жатат. Анын жардамы менен аскердик чагырындоо иштери уюштурулат. Ракеталык комплексинин көчүрмөн башкаруу командалык пункту өтүп бара жатат. Аялдан Смартхантер жакынкы аралыктагы мобилдик зениттик ракеталык комплекси коштоп